Сайкал Садыбакасова. Саналуу коноктор менен деле той өтө кызыктуу өтөт турбайбы? Ырчы Сайкал Садыбакасова чакан тойлор акырындык менен башталып жатканын өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Ар дайым көп сандагы адамдар менен тойлордо кездешип жүрүп, бүгүн аз сандагы саналуу адамдардын жакшылыгында болдум. Көрсө саналуу коноктор менен деле той өтө кызыктуу өтөт турбайбы? Акырындык менен буйруса тойлор да башталып калыптыр. Бүгүнкү кыз узатуу той эң мыкты деңгээлде өттү деп маалымдады Ырчы. Ырчы Сайкал Садыбакасова 1992 жылы 10 декабрда Ош шаарында туулган. Эстей жүр, эстедим ырлары менен жеки ырчы катары элге таанылган. Кыз Бырак тобунун көркөм жетекчиси. Маалымат булагы Заманча Киткейжи. Самара Каримованын депутат болууга аклы жетеби? Ырчы Самара Каримова депутат болуу ниетин интернет аркылуу көпчүлүк билип калды. Социалдык баракчаларда колдонуучулар ар түрдүү пикирлерин билдирип жатышат. Албетте анын арасында аны колдогондор да жок эмес. Бирок басымдуу көпчүлүк мындай ойго терс пикирлерин билдиришүүдө. Маселен, депутат болууга сенин аклың жетпейт. Атаңдай болгон күйөөң менен жөн эле ырдап жүрө берчи. Салыны иштеткен бузукуларга парламенттен орун жок деген ачык айкын сөздөр айтылып жатат. Албетте, интернет колдонуучуларды эч ким тыйбайт. Бирок эмнеге Самаранын мындай ниетине көпчүлүк залуу сөздөр менен каршы чыгышууда? Бул эмне ичкүйдүүлүкпү же башка да эл билбеген себептер барбы? Маалымат булагы Аргументче Киткейжи. Самара Каримова. Бейиштей жерибиз бар, баркына жетели. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова керемет идеялар табият койнунда ойгонорун айтты. Төө жайлоо, менин айылым Айкөл. Ушундай коз жерде чоң ойгонум үчүн табиятка абдан жакынмын. Шаар суунун үнү, сайраган түркүн куштар, арча, бийик тоозолор, сүт, май, каймак, жылкылар. Табият менен сырдашам. Керемет идеялар табият койнунда ойгонот. Чыгармачылык эргүү алам. Бейиштей жерибиз бар, баркына жетели. Туризмди өнүктүрүү керек дейт Ырчы. Эскерте кетсек, Самара Каримова 1991 жылы 10 апрелде Лелек районунун Өзгөрүш айылында төрөлгөн. Жеке Ырчы Самара театралдык тобунун жетекчиси. 70ке чукул ырларды ырдап чыккан. Маалымат булагы Заманча Киткейжи. Омар, Ырчы. Аталар кызын сүйүп гана туруш керек. Ырчы Омар коопта балдар ден соолугун тобокелге салып, жардамга муктаж үй бүлөлөргө азык-түлүк таратып, элдин арасында жүрөт. Өз көзү менен мекендештерибиздин оор абалына күбө болду. Карантин маалында элге үй бүлөсүнө жакын болууга үйрөнгөн Ырчы мырза мугалим менен дарыгерлердин баркын билдим дейт. Омар, саламатсызбы? Карантин үй бүлөңүздө кандай өтүп жатат? Кудайга шүгүр, жакындарыбызда эч кимиси ооруган жок. Карантинде баарыбыз эле зеригип жатсак керек. Жумушун, окуусун сагынгандар бар. Алардын арасына мен даны сахнаны сагындым. Үйдө ар кандай каберлерди аткарып күн өткөрүп жатам. Үй бүлөбүз менен жакын болуп, анекдоттогудай көрсө үйдө 4 киши жашайт экенбиз. Ата-энем жакшы кишилер экен дегенде дайыма бирге болуп, жакшы болуп жатат. Кызыма көбүрөөк көңүл бурганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андан тышкары Элим барсынбы кайрымдуулук фонду менен муктаж үй бүлөлөргө азык-түлүк таратуу иштери менен жүрдүм. Элге аралашып жүрүүдө коопсуздук канчалык сактадыңыздар? Үйдөгүлөр кооптонуш 1-2 бар болду да дешти. Өзүм да кооптонуп жаттым. Себеби ата-энем 60 жаштан ашып калган адамдар. Дарыгерлер жаштар оңой айыгып, улар үчүн коркунучтуу деп жатышты го. Маска тагынып, атайын коргонуучу кийим кийип жүрдүм. Ырчылар, бизнес менен алектенген адамдар да акча жагынан кыйналып жаткандарын көрдүм. Ал эми айлыкка иштегендер, муктаж адамдар ачка отуруп калышты. Муктаж үй бүлөлөргө азык-түлүк жеткирип барып, кичинекей балдарды бар жесир эжелердин ыйлаганын көрүп үйдө отура албай койдум. Кайрымдуулук фонд Ырчы бичи кыз-жигиттердин башын бириктирип жакшы иш аткарды. Элдин батасын алдык. Өзгөчө эсте калган окуя тууралуу айтсам, жашы 60-тан ашкан алага азык-түлүк жеткирип бардык. Анын кан диабетинин көрсөткүчү 20дан ашып кетиптир. Кызы Орусияда иштеп, акча салып турчу экен. Кызы да үйдө отуруп калып, апа неберелер менен жалгыз калыптыр. Барганда аябай ыйлады. Дарысына акча керек болуп жатыптыр. Менде да акыркы акчаларым калган. Кудай берет деп ошол акыркы акчамды бердим. Үйгө келгиче жүрөгүмдү жылуу сезим каптап келди. 2-3 күндөн кийин жумуштарым оңунан чыгып, ошончо суммадагы акча кайра кайтып келди. Бирөөгө бир нерсе берсең, жараткан аны 10 эсе кайтарат деген чын окшойт деп ойлоп койдум. Андан тышкары кант тарапка жакшаган жаш келинин 4-5 баласы бар экен. Сарайга окшогон жерде жашашат. Аны ыйлап жатканын көрүп, жашоосун жаңы баштап жаткан жаш кыздардын кейиштүү абалга кирип тир болуп калганы жүрөктү оорутtu.
Карантинде эмнелерге үйрөндүңүз? Карантин мугалимдин, дарыгерлердин баркын билиги үйрөттү. Үйдөгүлөр менен убакыт өткөргөндү үйрөттү десем болот. Үйгө канализация киргизиш үчүн жер казып бошогон жокпуз. Иш көп болду. Жер үйдө жашагандыктан жаз жарыш болуп иштеп жаттык. Ошондо да ишке көп чыкпай, досторум менен көрүшө албай буулуктум. Жалпы жонунан алганда карантин маалында жумуш көп болуп, кайрымдуулук иштери менен алып-урушуп, кабарларды жазып, Инстаграмга көбүрөөк көңүл буруп, кызым менен ойноп өткөрдүм. Үйдө жатып кинолордун баарын көрүп чыктым, күлүп. Келинчегиңиз кызыңыз тууралуу айтып калдыңыз. Кызыңыз төрөлүп 1 жашта өтүп калыптыр. Кыз баланын атасы болуу кандай экен? Диана экөөбүз кызды сен тарбиялайсың, эркекти мен тарбиялайм деп сүйлөшүп алганбыз. Албетте насааттар эки жактан тең болот, бирок мен кызды тек гана сүйүш керек деп ойлойм. Кызымды кеч киргенде ишке чыгарбай, арам нерселерден улак тарбиялаганга аракет кылам. Кызым менен урушуп мамиле кургум келбейт. Кызды урушу мүмкүн эмес болуш керек. Чарчап келип уктай албай кыйналып жатканда жаныма кызым келип ойносо ойгонуп кетем. Башка бирөө ойготсо жиним келсе керек. Кызым ойготуп жатканда Арушка уктайынчы деп жалдырап эле коесуң да. Кызымды эстесем ушинтип элжирей берем дейт. Азыр Арушка жок, кантип жашап жүрдүк экен деп калабыз. 2-3 күндөн көрбөй калсам кадимкидей сагынып кетем. Башканы андай сагынбай, ал да эмне жесе оозума сала берет. Апасы мага берчи десе да болбой мага келип оозума салат. Акыл эс киргенден баштап кыз бала атасына жакын болот окшойт. Кызыма болгон сүйүүм чоң. Ар бир намазымда дубаларымда кызым бар. Кызыңыз бактылуу балалыкта чоңойсун. Инстаграмда келинчегиңиз жолу салынбай калдыбы деп комментарий калтырган адамдар көп экен. Кээ бирине жооп берип калат экенсиз. Эл деген эл. Ак болуп турсаң да баарына жагып, купулуна толуу мүмкүн эмес. Эл адамды болгонго бул нерсени жакшы билем. Кандай кийиништи ар бир адам өзү чечет. Жоолук боюнча көп нерселерди жазышат. Чечип салдыбы деп сурашат. Жаңы келин болуп келгенде жоолукту чечпей салынып жүрдү. Бирок хиджаб кийип паранжага танган эмес. Жоолук эле салынчу. Ыңгайы келгенде кийип кээде чечип жүрчү. Интернетте жаңы келин болуп келгенде жоолукчан сүрөттөрү көп болгондуктан хиджаб кийет деп ойлоп калышты окшойт. Диана 23 жашта, окуусу бүткөндөн кийин жоолук ороном деген ой бар. Жоолукту кыйнап кийгизип салуунун кажети жок деп ойлойм. Ал дагы өзүнүн акылы, жүрөгү менен кийген туура болот. Эң башкысы намазыбызды калтырбайбыз. Келинчегиңиз кандай эне болуп жатат? Мурда Диана кандай апа болоорун элестете алчу эмесмин, бирок кош бойлуу болгондо баштап баласына сүйүүсү чоң. Курсагын кармап дем салып аябай асырап көтөрдү. Арушка бир нерсе болсо баарын таштап чуркап кетет. Чалынып кеткен жокпу, эшик терезе ачык калып калган жокпу деп турат. Башка жерин айтпай эле турайын, бирок энелик сапатына 5 деген баа берем. Байкашыбызча толук калыптырсыз. Кечкисин тамак жегенимден толуп кеттим окшойт. Эсиңизде болсо былтыр тиземди сындырып албадым беле. Дайыма чуркап футбол ойноп активдүү жашоо образына жүргөн жаным бүгүнкү күнгө чейин аябай кыйналып, жүрөгүм чуркап футбол ойногум келет. Ошол нерседе толук кеткенге түрткү болду. Ата катары өзүңүзгө кандай баа берип жатасыз? Балким ата катары үйрөнө турган нерселерим көп болуш керек. Балдарымны кылдаттык менен мамиле кылган аталар бар. Алардай болбосом да сүйүүм алардыкынан кем эмес. Карантинде көпчүлүк адамдар каражат жагынан кыйналып калышпадыбы? Ырчылык кесибиңизде түшкөн каражат токтоп калганда эмне тууралуу ойлондуңуз? Ырчылыктан тышкары майда иштерим бар эле. Алар да токтоп калды. Карантинге чейин үй бүлөбүз менен Египетке барып эс алып келгенбиз. Мындай болуп кетерин билген жокпуз да. Март айында Орусияда концерттик тур башталмак. Кетейин деп даярданып жатканда рейстер токтоп калды. Көбү ырчысың да 100 000 сом гана кеп бекен, берип койбойсуң деп айтышат. Ырчылар бизнесмен эмес. Бизге караганда тамадалар көбүрөөк табышат. Биздин тапкан акчабызды көбү ырга, клипке, формаларга сатып кетет. Карантинде жалгыз эле ырчылык менен алектенүү ушундай мүшкүл түшө турган болсо кыйын болуп каларын түшүндүм. Же үнүңүн бузулуп ырдай албай калсаң отуруп каларыңды билдим. Биздики чоң эстрада болбогондон кийин дайыма кошумча жумуш керек экен деп калдым. Маегимдин соңунда кыргыз элиме кайрылуу жолдоп алайын. Кыйынчылыктын артына жараткан ырылоо койгон ырыскыбыз менен кошо жакшылыгыбыз да бар. Эртерээк бул кырдаалдан чыгалы. Жакшы күч топтоп алдык. Эми эффективдүү иштейли. Ар бирибизде бизнес идея калыптанды окшойт. Бизнесмен болуңуздар, акча табыңыздар. Муктач болбогон жашоодо жашайлы. Айтканыңыз келсин. Маегиңизге рахмат. Маалымат булагы Суперчекит KG.